21 bab Байлык топтоо жөнүндө. Уулум, учуру келип турса, кайсы бир затты колдон чыгарбай сатып ал. Бирок буюм үчүн өмүрүңө коркунуч жаратпа жана өзүңө ылайыктуу болсун үчүн буюмдун эң мыктысын сатып ал. Сатып алган буюмуңду сакта, тегин жерден колуңдан чыгарба. Анткени сатып алгандан сактаган кыйын. Акчаңды бир нерсеге жумшасаң, ордун тез толтурганга умтул. Бир нерсе алсаң, ордуна эч нерсе бербейсиң. Карундун кенчи болсо да бир күнү түгөнөт. Байлыкка жаныңды берип байланба жана түгөнгөндө кайгырбас үчүн аны өтө маанилүү дебе. Муктаждыкта достордон сураганча душманга аз да болсо калтыруу керек деп айтылган го. Бирок байлыкты колдон чыгарбай бекем кармоо зарурат. Себеби азды сактабаган көптү сактай албайт. Бирөөнүн мүлкүн сактаганча өз мүлкүңдү сактаганды жакшы деп бил. Жалкоолуктан уял. Жалкоолук муктаждыкка жылоолош болот. Мээнет кыл. Бийлик жалкоолуктан эмес, эмгек менен жаралат. Эмгектен байлык топтолсо, жалкоолуктан тозот. Даанышмандар айткан: гүлдөп өсүү үчүн эмгектенгиле. Бай болуу үчүн азга канаат кылгыла. Досторуңар көп болуусу үчүн топуктуу болгула. Мына ошон үчүн эмгек жана аракет менен топтолгон дүнүйөдөн жалкоолуктун айынан кол жууп койгон акылсыздык болот. Муктаж болуп турганыңда өкүнгөндөн не пайда? Өзүң эмгектенгенден кийин үзүрүн да өзүң көргөнгө аракет кыл. Кымбат буюм болсо да татыктуу адамдан аяба. Кандай болгондо да эч ким эч нерсени өзү менен о дүйнөгө ала кетпейт. Жокчулукта мүңкүрөбөс үчүн чыгашаң кирешеңден ашпасын. Жокчулук кедейлердин эле үйүндө эмес, ар бир үйдө болот. Мисалы, кирешең 1 дирхем болуп, чыгашаң 1 дирхем жана 1 хаббе болсо, эч качан жокчулуктан башың чыкпайт. Үйдө жокчулук болбос үчүн дайыма 1 дирхем кирешең болсо, чыгашаң 1 дирхемден 1 хаббе аз болсун. Баарына канаат кыл, себеби канааттануу ошол эле токчулукту билдирет. Пешенеңе жазган ырыскың сөзсүз сага келет. Жакшы сөз жана адамдардын арачылыгы менен бүтчү ар кандай иште акчаңды жөн жерден сарптаба. Анткени колу жука адамдарда таразасы болбойт. Жөнөкөй эл өз пайдасын ойлобостон эле бардык байларды жакшы көрөт жана зыянынан коркпой туруп кедейлерди жек көрөт. Жокчулук адамды жарга такайт. Байларды мактоого арзыткан сапаттары кедей үчүн шылдың. Адамдын айкөлдүгү анын жоомарттыгы менен аныкталат. Жана ар бир адамдын баасын анын жоомарттыгынан бил. Ысырапчылыкка жол бербе, уятсыздык деп сана. Теңдешсиз Кудай өз пенделери үчүн ылайыксыз деген нерселерди жасаган уят. Ысырап кылбагыла, ал ысырап кылуучуларды сүйбөйт деп айтылган. Теңдешсиз жана даңазалуу жараткан сүйбөгөн нерсени сен да сүйбө. Ар кандай жамандыктын себеби бар. Жакырлыктын себебин ысырапкорчулук деп бил. Ысырапкорчулук байлыкты тозутуу гана эмес. Тамак жегенде, жүрүм-турумуңда, сүйлөгөн сөзүңдө, ар бир бүткөргөн ишиңде ысырапкорчулукка жол бербе. Анткени ысырапчылык денени кордойт, жаныңды кыйнайт, акылыңды кемитет жана тирүүнү өлтүрөт. Өмүр майлуу билик экенин өзүң байкабадыңбы? Биликке майды ченебей куйсаң, билик ошол замат өчөт. Биликти өчүргөн майды чени менен куйсаң, ал өчпөйт. Тирилик уланат. Береги ысырапкордук өлүмдүн себеби болду. Ошентип билик май менен эле жашабастан анын туура чени менен жашаганын аныктадык. Ченден ашыкчанын баары ысырапкорлук болот. Биликке ошол эле май өмүр берди жана өлтүрдү. Мына ушул себептүү жараткан ысырапкорчулукту сүйбөйт. Акылмандар да ар кандай ысырапкерчиликти колдобойт. Анткени ысырапкорчулуктун аягы зыян менен бүтөт. Бирок жашооңду кыйын кылба, өз ырыскыңдын жолун бууба. Тагдырыңа ыраазы бол жана болчу иште бейчекиликке жол бербе. Ким өз ишин чала кылса, ашыкча пайда көрбөйт жана каалаганына жетпейт. Бар байлыгыңды керегиңе жумша. Байлык кымбат болгону менен жашоо андан да кымбат. Жалпылап айтканда, тапканыңды пайдалуу иштерге сарптаганга аракет кыл.
Өз мүлкүңдү сараңдарга ишенип тапшыр. Кумартоздор менен аракештерге ишенбе. Сенин дүнүйөң ууру кескиден коопсуз болсун үчүн башкаларды ууру деп эсепте. Мүлк жыйноодо жаңылба. Ким жасап жаткан ишинде жаңылыштык кетирсе, киреше албайт. Бакытка жана ойлогон максатына жетпейт. Жыргалчылык эмгекке, эмгек жыргалчылыкка алып барат. Бүгүнкү жыргалың эртең эмгекти талап кылат жана бүгүнкү эмгегиң эртеңки жыргалыңа жол ачат. Эмгектенип жана эмгектенбей тапкан кирешеңдин 1 дирхеминин 2 даңгын үйүңө жана үй бүлөңө жумша. Сага өтө зарыл жана керек болсо да андан көп сарптабагың. Ошентип 2 даңганы ишке сарптасаң, дагы 2 даңганы мураскерин жана алдан тайып карылык моюнга түшкөн кезде пайдалануу үчүн бекем катып кой жана такыр эстебе. Калган 2 даңганы өзүңдүн жасалгаңа сарпта. Жасалгалардын акак таш жана алтын зергер буюмдар, күмүш, коло, жез сыяктуу өлбөсүн жана жээлбесин топто. Мал дүйнө ташып баратса жерге жумша. Анткени жерге сарптаганыңды жерден аласың. Мүлкүң дайыма ордунда болот. Кирешени үзбөй алып турасың. Бул таза жана мыйзамдуу киреше. Үйүңө түрдүү керекке жарачу эмеректерди жана килем төшөктөрдү сатып алган соң, аларды сатпа жана «Эй адам, азыр сатуум керек болууда, башка жолу сатып алам» деп айтпа. Себеби үй эмеректерин ар кандай зарылдык үчүн кайра сатып алам деген тилек менен сата берсең, андай буюмду кайра сатып ала албай калышың мүмкүн жана үйүң аңгырап ээн калат. Көп өтпөй өзүң да жардынын жардысына айланасың. Ушу айтканымдай учуру келип турса эле карыз ала бербе. Өз мүлкүңдү да күрөөгө койбо. Туйт деп процентке бербегин жана процентке да албагын. Карыз алганды пастык, жеткен уятсыздык деп сана. Жана мүмкүнчүлүгүң барда өзүң да эч кимге, айрыкча досторуңа 1 дирхем да карызга бербе. Себеби аласаңды кайра сурагындын таарынычы карыз бербей койгондогу таарынычтан чоң болот. Ошон үчүн эгер карыз берчү болсоң, ал акчаны меники деп эсептебе жана бул акчаны досума тартуу кылдым деп ойлоп кой. Достугуңар бузулбас үчүн досуң борчун кайтарганча сураба. Досту душман кылуу баланын иши, душманды дос кылуу акылман кыраакы карылардын иши. Бар дүнүйөңдөн татыктуу адамдарга энче берип тур. Адамдын асылы болом десең, бөтөн бирөөнүн дүнүйөсүнө көз артпа. Калыстыгың менен элге таанылгың келсе, өз мүлкүңдү өзүмдүкү деп бил, жаттыкын жаттыкы де.